Биздин президенттин визити, Садыр Нуркожоевдун визити бул биринчи жолу Венгрияга болуп атат. Расмий сапары, биздин оюбузча визит расмий сапар эң жогорку деңгээлде өттү. Анткени биз пландаган бардык форматтагы сүйлөшүүлөр, кол коюлган документтер бардыгына тең жасадык. Биринчиден болсо президент Жапаров ошо Венгриянын жаңы президенти Каталина Новак менен таанышты. Таанышуу учурунда бир топ аспекттеги сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Биринчиден бул Орто Азиядагы проблемалар. Экинчи, Европада жаткан азыркы процесстер. Үчүнчүдөн, кыргыз-венгр ортосундагы кызматташууну кандай өнүктүрүү. Ошондо жөнүндө көп сүйлөштүк. Анткени бул Каталина Новак көп жылдар бери тышкы иштер министрлигинде иштеп, андан кийин ошо Европа Союзунда иштеп, көп мындай тажрыйбалуу баягы дипломаттардын бири да. Азыр ошо президент. Ошондуктан ал дагы ошо Европада болгон процесстер жөнүндө, Украинанын тегерегиндеги процесстер жөнүндө да көп айтып берди, бизге көп түшүндүрүп берди. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, бул сүйлөшүү биз үчүн эң пайдалуу жана жемиштүү болду. Экинчиден болсо биз стратегиялык өнөктөштү бекитүү, мындан ары бекитүү жана өнүктүрүү боюнча чоң декларацияга эки президент кол койду. Бул дагы биздин мамлекеттердин ортосундагы кызматташуунун негизги багыттарын көргөзөт да. Андан тышкары дагы бир нече тараптан кол коюлду документтер. Экинчиден болсо Венгриянын премьер-министри Орбан менен дагы өзүнчө тар чөйрөдө сүйлөштүк. Андан кийин чоң мындай сүйлөшүү жүрдү. Мында дагы ошо көп биздин эки мамлекеттин ортосундагы кызматташууну кантип өнүктүрөбүз, экономиканы, соода саттыкты кантип өнүктүрөбүз, маданиятты кандай жылдырабыз, ушул жөнүндө сөздөр көп болду.